Барына белек. Салтуу жаңы жылдык Остор акциясы. Vivo смартфонун сатып алуу менен белек алууга кепилденген мүмкүнчүлүккө ээ бол. Телевизор, Яндекс станция, рюкзак, свитшот, пауэрбанк, кулакчындар. Ал турга жап-жаңы Vivo смартфону. Жаңы жылга белек алууга жетишип кал. Барына белек, барына сонун маанай. Остор. Ассаламу алейкум достор, Атлет KG каналынын жалпы катталуучулары. Бүгүн биз ысык көлдүк дракончик кайманагаты бар Эдил Эсенгуловдун эртең Бухарада Open FC мелдешинин алкагында боло турган беттеши тууралуу сөз кылабыз. Сөзсүз түрдө бул видеого лайк басып, спортчубузду колдоп, комментарий калтыралы. Анткени анын карьерасындагы кезектеги маанилүү кармашы болгону турат. UFC уюмуна барат элек. Бизден да бирөө жарым чыкса болот эле деп спорт күйөрмандары кыялданып келе жатабыз. Бирок реалдуулук башка ойдон калууда. Ошентсе да жеңиш сериясы мыкты деңгээлде келе жаткан мушкерлерибизди колдоп, сүрөп турсак, ал күндөрдө алыс эместир. Приветствую всех. Анвар, давай покажем хороший бой. Победа за нами. Кыргызстан, спасибо за поддержку. Карьерасын 2018 жылы, 4 жыл мурун баштаган мушкерибиз октагондо далай беттештерди өткөрүп, алмашкыс тажрыйба топтоп алганын айтып келатабыз. ММА өлчөмү боюнча алганда аз убакта эл оозуна алынып, жеңиш артынан жеңишке жетип, кубантып келе жаткан Эдил өткөн беттешин казактардын мерген уюмунда өткөрүп, өзүнүн көлөмү жагынан чоң атаандашы Павел Масальскийди машыгууда ыргыткандай ыргытып, тейкдаундарды мыкты орундатып жатып, артына өтүп алып муунтуп салган. Эдил 2020 жылдын декабрь айынан бери утула элек. Бир жылда ашып кетсе, эки беттеш өткөрүп жүргөн мушкерлер үчүн бул анчалык эле алыс эмес убактай көрүнүшү ыктымал. Бирок биздин мушкер ошондон бери 9 жолу жеңишке жетип койду. Андыктан ал жеңилүүсүн жапмак түгүл көмүп салды десек да жарашат. 24 жаштагы Эдилдин каршылашы Анвар Чергесов, Абдулманап Нурмагомедовдун мектебинен чыккан тыңчыгар. Курагы 30 жашта, ММА рекордунда 12 жеңиш, 6 жеңилүүсү бар. Акыркы эки беттешинде тең жеңүүчү аталып, жеңиш сериясына баш багып алды. Соңку беттештерин Eagle FC уюмунун алкагында өткөрүп, Хусанбой Атабаев, Багаудин Абасов сымал мушкерлерди жеңип алган. Анын арсеналында колду кайруу жана муунтуу ыкмалары да бар. Ошондой эле техникалык нокаут менен уткан беттештери да жок эмес. Тажрыйбалуу бул мушкер убагында Gorilla Fighting Championship уюмунда жарым орто салмакта корду да кармаган. 70 жана 77 килограмм салмактарында Эдилдей эле мушташып келген мушкер. Ал эми ММА'деги алгачкы кадамын Хабиб Нурмагомедовдун атасы Абдулманап Нурмагомедов да баштаган. Анын катуу талаптар аркылуу, оор машыгуулар аркылуу көптү үйрөнгөнүн айтып келген. Карьерасында 8 беттешти убактысынан мурда жеңип, финишке жеткенин айтсак болот. Биз жакшы билгендей Абдулманап Нурмагомедов окуучуларына партерди мыкты коюп, дал ошол жердеги көзөмөл аркылуу татаал беттештерди жеңүүгө мүмкүн экенин көрсөтүп келген. Демек Эдилдин аны менен болгон партердеги кармашын көрүү да биз үчүн кызык болууда. Анвар 2015 жылы бизге тааныш Нурсултан Рузибоевду жеңген. Ал эми кыргыз мушкерлеринен Алмамбет Жаныбековду муунтуп койгон. Эдил бул мушкерге каршы өзүн мыкты жагынан көрсөтөт деген үмүтүбүз бар. Спортчубузду колдоп туралы.